Жыл сайын декабрдын 12-си залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү биздин мектепте да салтанаттуу белгиленип келет. Быйыл да салттуулай улуу жазуучунун туулган күнүнө арналган эскерүү кечебизди өткөрүп алдык. Биз бүгүн кылым адамы Чыңгыз Айтматов, анын эч качан өчпөй турган, кылымдан кылымга, замандан заманга, жыл жаңырса да адабият төрүндө бийик атка да, затка да ээ болгон чыгармаларын эскерүүдөбүз. Чыгармалары менен дүйнөгө кыргыздын затын тааныткан жазуучунун дагы бир күчүн көрүңүз. Ал күч ошол чыгармасынын негизинде тартылган тасмаларда роль жараткан актерлорду да көрсөтүп, кыргыз жүзүн тааныткандыгында. Биздин мектептин таланттуу жаш артисттери да Айтматовдун чыгармаларынын каармандарына жан киргизип көрсөтүп беришти. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү деген терең мааниси бар көптөгөн учкул саптардын, жүздөгөн кызыгуу менен окуган чыгармаларынын автору Чыңгыз Айтматовдун дагы бир таланты. Азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Гүлнур Сатылганова аткарып жүргөн Ысык сагынуу чыгармасынын сөзүн жазган инсан дал ушул Чыңгыз Айтматов экени талашсыз. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң деген Айтматов. Демек, Айтматов өлгөн жок.